Ташиев гимн аткарылган учурда эмнеге колун баш кийимине эмес көкүрөгүнө койгон? Расмий жооп. УКМКнын төрагасы генерал-лейтенант Камчыбек Ташиевдин Ала Тоо аянтында Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүн белгилөө учурунда өлкөнүн гимнине болгон реакциясы тууралуу социалдык тармактардагы талкууга байланыштуу УКМК төмөнкүлөрдү билдирет. Мамлекеттик символдор жөнүндө мыйзамга ылайык мамлекеттик гимн расмий түрдө аткарылган учурда катышуучулардын баары оң колун көкүрөктүн сол жагына коюшат. Муну УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев да аткарган. Белгилей кетсек, Ташиев министрликтин жана ведомстволордун жетекчилеринин арасында болгонун жана чакырылган ардактуу коноктор өлкөнүн гимни ойногондо шарттуу түзүлүшүндө болгон. Куралдуу күчтөрдүн ички кызматынын уставына ылайык мамлекеттик гимнди ырдап жатканда катардагы аскер кызматчылары командасыз туруп жүрүшкө чыгышат. Ал эми командирлер бөлүктүн жанында туруп колун баш кийимине коюп саламдашат. Камчыбек Ташиев ардактуу коноктордун шарттуу түзүлүшүндө болгондуктан гимн ойнолгон учурда оң колун сол жагына койгон. Бирок салтанаттуу экипаждар командирге ылайыктуу түрдө салтанаттуу марштын астына киргенде Ташиев ордунан туруп, отургандардан бир кадам алдыга жылып, баш кийимге колу менен өткөн салтанаттуу эсептөөлөрдү тосуп алды. Ошондуктан ошол кырдаалга таянып, Камчыбек Ташиев бир эле учурда жаран жана аскер башчысы катары туура иш кылган. УКМКнын төрагасы Ташиевдин негизсиз сынына кызыктар адамдар бул жагдайды түшүнүүгө жана тереңирээк изилдөөгө татыктуу жана акылга сыйбаган сынга жол бербөөгө чакырат.